Bir күнү Абдулла сабак өтүп отурган эле. Аны баары жан дили менен угуп отурушат. Ал окуучуларга байлык топтоо жана аны сарптоо боюнча айтып берчү. Урматтуу окуучулар, бай мусулмандын мойнунда муктаждарга эхсан кылуу, аларды иш менен камсыздоо, илим алуучуларга, аалымдарга жардам берүү сыяктуу милдеттери бар. Ошондуктан бай болууга чечим чыгарган адам сараңдыктан баш тартып, көңүлүн кең кылып, көп иштеши керек. Байлыкты жүрөккө орношуна, аны азгыруусуна түшүп калышына жол койбошу керек. Анын сөзүн шакирттеринин бири бөлдү. Сизден кечирим сураймын. Устаз, байлыкты туура сарптоо жана аны жүрөккө орноп калышынан катуу этият кылуу керектигин айтып жатасыз. Соода кербендериңиз дүйнөнүн 4 тарабына барып келип жатат. Ишиңиз менен сөзүңүз бири-бирине дал келбей жатат го устаз. Абдулла ага аталардай мээрим менен карап мындай деди. Эгер силер болбогондо соода иштерин мынчалык чоңойтпогон болот элем деп сыртка чыгып кетти. Баары тынч отуруп калды. Мен жогоруда Абдуллахтын арзуу жана максаттарын айткан элем. Ал арзуу кылгандай чоң үй салды. Миңдеген окуучулар бата турган үй даярдады. Садака эхсан кылууда да алдына эч кимди салдырбады. Сооданы имамдыкынан да чоң кылып кеңейтtirdi. Аалымдарга миңдеген динарларды берүүдө. Устаздардын да куру койбостон аларга да жакшылык кылып турат. Кимдир бирөөнүн китеп жазып жатканын укса, акча берип жиберет. Ал шакиртине айткан сөзүн милдет кылып айтпады. Ал милдет кылган адам эмес. Өзү сабакта айтып жаткандай сапаттарга ээ болгондугу үчүн соода иштерин милдетин аткаруу үчүн кылып жатканын эскертип өттү. Убактысы келип турганда дагы бир эки нерсени айтып кетким келди. Анын соода кербени Хорасандан Мекке, Медина, Шамга чейин кеңейген эле. Анын соода кылуудагы максаты мал-мүлк жыйнап, байлык топтош эмес. Анын байлык жыйнаганын себеби жакшылык кылып, бейбечара, муктаж адамдарга жардам берүү эле. Бир күнү бизди конокко чакырып кетишти. Барганыбызда ажайып маек болду. Абдулла пайдасы болбогон жерлерге барбайт. Барган жеринде калкка пайдасы тие турган маселени чечип беришке же жумушу жокторго жумуш ордун таап бергенге аракет кылчу. Бара-бара адамдар да бул нерсеге үйрөнө баштады. Пайдасыз отуруштарды токтотуп, элге пайдасы тие турган иштер кылына баштады. А бул жолугушууда бир досубуз кошунасы китеп жазып жатканы туурасында айтып берди. Кошунам китеп жазып жатат. Кандай маселелер боюнча жазып жатканын сурасам, хадистеги иш билермандык, тиричилик, адал ырыскы табуу, бай болуу тууралуу жазып жаткан экен. Аябай кызыктым угуп алып. Көпчүлүк имамдар байлыкты жамандап, жүрөктү өлтүрөт. Кембагалдык жакшы, эсеп китеп жеңил болот. Байлар бейишке кеч кирет деп туура эмес айтып жатышканда, кошунамдын бул иши кайраттуулук. Казы таанышым болот. Ага коркпой жаза бер. Бирөө зулум кылса, өзүнө зулум кылабыз дедим. Ал бай эмес, жалдалма болуп иштеп чарчайт. Ошондуктан китептин колубузга тийиши кечигип жатат. Мен бир аз жардам кылдым. Бирок бир үй бүлөнү камсыздаш оңойбу деди. Анын сөздөрүнөн кийин чынында таң калдык. Баары кызыгуу менен угуп жаткан. Ошондо Абдуллах жоомарттык кылды. Китептин кабарын жеткирген адамга мындай деди. Мен ошол адамга 200 динар беремин. Анын сөзүнөн шашып калдым. Анткени чыгымдар көп эле. Ал берип жаткан акчага китеп жазган кишиге 10 жылдап жашаганга жана китепти чыгарышка да жетет эле. Бул акчаны орточо соодагер 1 жыл иштеп табат. Бирок эч ким эч нерсе дей албайт. Акча Абдуллахтыкы, каалаганын кылат. Отургандар да таң калып отурушту. Китеп жазганга ушунча акча эхсан кылынабы? Эшикте отурган адамдардын көпчүлүгү мынча акчаны кармап да көрбөгөн, арзуу да кылбаган. Ушул ойлор башыман өтүп жатканда Абдулла казыны таанышым деген досубузга дагы бир кеп айтты. Казыга дайындап коюңуз, сураныч. Кошунаңыздын акчасына көз атканды жазаласын. Салыкчылар баскан изин токтотсун.
анын 5 жылдык салыгын эртеге эсепчим төлөп коет. Бай жана күчтүү мусулман адам болушка чакырган адам үчүн бул кызматым өтө аздыр. Китеби чыкканда кербеним жеткен жерге чейин аларды сатам. Мусулмандар бай болушу керек. Ошондо дүйнөдө адилеттүүлүк өкүм сүрөт. Жумушсуздук азаят. Адамдар токчулукта жашайт. Колунда жоктордун акы укугу тебеленбейт. Илим кор болбойт. Мугалим жана дарыгерлер кемсинтилип, абройлору төгүлбөйт. Аялдар иштеш үчүн көчөгө чыкпайт. Ислам дини жаманатты кылынбайт.